Өз оюн колу менен жаңсап түшүндүргөн жарандардын спорттогу мүмкүнчүлүгүн чектелген деп айтууга болбойт. Аны Бишкекте өткөн кичи футбол боюнча эл аралык мелдеш айгинеледи. Оюнчулардын мыкты даярдыкта экенине күбө болдук. Этот международный турнир по футзалу среди глухих. Бул эл аралык мелдешти 2011 жылдан бери жыл сайын уюштуруп келатабыз. Угуусу начар жарандардын арасында да мыкты футболчулар бар экенин көрсөткүбүз келет. Мелдешке Казакстан, Өзбекстан жана Россиянын командалары катышууда. Угуусу начар адамдар азыр күрөш, дзюдо, волейбол боюнча да мыкты көрсөткүчтөргө ээ болуп жатышат. Угуусу начар адамдардын кичи футбол боюнча дүйнөлүк чемпионаты 4 жылда бир өткөрүлүп турарын баары эле биле бербейт. Соңку дүйнө биринчилигинде Өзбекстандын командасы жеңүүчү болгон. Чемпиондор бул мелдешке да катышуу үчүн келишти. Сейчас я сам в Киргизии второй раз на таких соревнованиях участвую. Биздин спортчулар Кыргызстанга бул турнирге катышуу үчүн жыл сайын келишет. Өзүм экинчи ирет келип отурам. Оюндар абдан кызыктуу өтүп жатат. Атаандаштар мыкты даярдыкта экен. Спортчуларды алдыда ири мелдештер күтүп турат. Кыргызстандын угуусу начар жарандарынан турган командасы тандап алуунун алкагында келерки жылы өтө турган Азия биринчилигине катышуу мүмкүнчүлүгүн алышкан. Ал эми дүйнө чемпионаты декабрь айында Малайзияда өтөт. Калугул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.